So is your MC 1512631? Okay. Өзүбүз окутуп трак диспетчерлерди өзүбүз катарыбызга кошот. Бул жакта туруп эле Америкадагы трак айдоочуларыбызга жумуш жүктөрдү ушул жакта туруп эле алат. Американын айлыгын алып, Кыргызстанга акча алып келүү же тескерисинче Кыргызстанда отуруп алып туруп Америка. Эртең менен келгенде эле, мисалы үчүн Американын убактысы боюнча таңда келебиз, бизде саат 6-да жумушубуз башталат. Сиздер Кыргызстандын убактысы менен иштейсиздерби же Американын убактысы менен иштейсиздерби? Негизинен Американын убактысы менен иштейбиз. Ошон үчүн көпчүлүк 70% жумушчубуз кечинде жумуш баштайт. Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Бишкек шаарында Сэм Экспресс компаниясынын 3-чү филиалы ачылып турат. Бул эмне болгон компания? Бул жерде кандай ишмердүүлүк кылышат? Алдыдагы репортажда тааныштырабыз. Келиңиздер анда сиздердин батаңыздардын аркасы менен бүгүнкү офисибизди салтанаттуу түрдө ачып алалы. Лента кесүү үчүн аталар келиңиздер, ортого туруп бериңиздер. Апалар аркасынан жандап беришет. Атасы. Саламатсыздарбы? Биринчиден кош келипсиз берүү максатында. Бул жакта бухгалтерияларыбыз Америкадагы компаниянын бухгалтериясын кылышат, камсыздыгын карашат. Ошондой эле ал жакта турган фураларыбыз жолдо бузулуп калса, аларга сервис чакырып берген департаменттер, жумушчулар баары ушул жерде. Ошондой эле документация жактарынан дагы бул жерде туруп, биздин өзүбүздүн мекендештер Кыргызстанда туруп, ошол Америкадагы компанияны алдыга жүргүзүп атышат. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча, бул жерде сиздердин операторлор ушул жерде туруп эле Американын кайсы бир штатынан дагы кийинки штатка буйрутма берсе, ошону трак айдаган адамга айтышат. Трак айдаган адам ошону жеткирип берет кийинки штатка. Ооба, сиздин туура эле түшүндүңүз. Азыркы учурда интернет жакшы өнүккөн үчүн бул Бишкекте отурабы же Чикагодо отурабы, эч кандай мааниси жок, бирдей эле. Ошон үчүн ошол максатта биз бул жакта ачтык, диспетчерлерибиз бар. Бул жакта туруп эле Америкадагы трак айдоочуларыбызга жумуш жүктөрдү ушул жакта туруп эле алат. Мисалы, азыр биздин кыргыздар ал жакта иштейт то, анан мисалы кыргыз айдоочу кыргыз улутундагы адам менен сүйлөшүп атканын билбей деле калышы мүмкүн экен да. Бишкек менен сүйлөшүп атканын. Ал жактагы айдоочуларыбыз, биздин ал жакта да жумушчуларыбыз бар да. Алар үчүн кээде чындап эле билбейт. Бишкекте отурабы же Чикагодо отурабы, эч кандай айырмасы жок. Негизи алар үчүн да айырмасы жок, себеби бүт баары телефон аркылуу бүткөн үчүн, себеби көрүшүп иштешпеген үчүн алар. Диспетчерлерибиз болсо бул жакта туруп жүк алат. Бизде азыр 150дөн ашык жумушчу бар. Чикаго Сэм Экспресс компаниясында бул Бишкектеги офистерибизде. Ушуну чоңойтуп батпай калган үчүн азыр 3-чү офисибизди ачтык. Кудай буйрса 200дөн ашык кыргызстандык жаштарыбызга жумуш ордун түзүп берүүдөбүз деген планыбыз бар. Жумуш ордун түзүп берем деп калдыңыз. Сиздерге жумушка кириш үчүн англис тилинде мыкты сүйлөш керек. Эң биринчиси бул сөзсүз англис тилинде билиш керек ар бир жумушчу.
англис тилин жакшы билиш керек, билгенде дагы. Ошону ал эми кээ бир департаменттер бар, балким бухгалтерия жактан, балким анчалык жакшы билбесе да, бир бухгалтерияны жакшы билгендерди алабыз. Бизде 4-5 бөлүм бар. Ар бир бөлүмдүн өзүнүн канчалык керектигине жараша жумушчуларды алып кете беребиз. Анан бирдей эле маяна беребиз. Ошон үчүн кээ бир жумушчуларыбыз Кыргызстандан иштеп жүргөн жумушчуларыбыз Америкага барып дагы азыр ар түрдүү жумуштарды кылып көрүштү, бирок кайра эле ал жакта деле ушул диспетчинг же болбосо дагы башка жумуштарыбызды кылып атат. Ушул Кыргызстанда туруп эле Американын акчасын алса болот деп айта аласыз. Болот, себеби Semexpress компаниясында бизде жумуш бисмилла дегенде эле жана эң башталганда эле $500 башталат. Алгач жумушка кирген адам айлыгы $500. $500 башталат. Бирок эми англис тил билиш керек. Ошо $500 башталат, андан кийин жумушуна жараша, канчалык деңгээлде билгенине жараша, жумушту алып кеткенине жараша анын айлыктары көтөрүлө берет. Сиздердин ишкананын жумушу мага дайыма кызык болот. Сиздер Кыргызстандын убактысы менен иштейсиздерби же Американын убактысы менен иштейсиздерби? Негизинен Американын убактысы менен иштейбиз. Ошон үчүн көпчүлүк 70% жумушчубуз кечинде жумуш баштайт. Бизде түн болгондо Америкада күндүз болуп калат. Айрыкча Америкада Чикаго шаары 11-12 саат разница. Кышында 11 саат, жазында 12 саат разница болот. Мындайча айтканда, ал жакта таң атканда, бул жакта кеч кирет. Ошон үчүн эки башка. Сиздерге жумушка кирем деген оператор кандай болуш керек? Semexpress'ке же болбосо Америкадагы фирмалар менен иштейм деген жумушчу англис тилин жакшы билиш керек. Ошондой эле компьютерде дагы бир аз түшүнүк болуш керек. Андан кийин тез-тез сүйлөп дегендей баягы клиенттер менен мындай байланышканды билиш керек да. Биздин компания Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө дагы чоң салым кошот деп айтсам болот. Себеби Американын айлыгын алып Кыргызстанга акча алып келүү же тескерисинче Кыргызстанда отуруп алып туруп Американын айлыгын алуу деп түзмө-түз айта алам. Азыр көпчүлүк мына ушул Орусиядан Америкага иштейм деп баргандар көп. Бирок менин билишимче, эгерде сен тилди билсең, англис тилин билгенде pre-intermediate деңгээлинде билсең да ушул трак диспетчери болуп иштей аласың. Мисалы отуруп ушул жерден эле Американын айлыгын алышат да. Анан Мексика аркылуу же болбосо кандайдыр бир жолдор менен кымбат визаларды алып баруунун кажети жок. Азыр билимдүүгө дүйнө жарык дегенде, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, сен эгерде билимдүү болсоң, ошол жерден акча таба берсең болот деп айта алам. Бизде ошо трак диспетчерлер өзүнө максат койгондор, англис тилин мисалы мен 1,5 жылда үйрөнөм, анан дагы 1,5 жылда практика кылып, ушу трак диспетчинг логистиканын аасынан ясына чейин үйрөнөм дегендер максат койсо дароо кирип иштеп кетишет. Өзүбүз окутуп трак диспетчерлерди өзүбүз катарыбызга кошуп атабыз. Азыр мисалы бизди көрүп аткан англис тилин pre-intermediate деңгээлинде билгендер болсо, биздин катарыбызга 2 ай окуп кошулсаңыздар болот. Semexpress компаниясынын Америкадагы кеңсесине куш келиптирсиздер. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жер Джулиет шаары. Биз ушул жакта эң башкы кеңсе ушул жакта. Анткени дегенде бул жакта өзүңүздөр көргөндөй мынакей трактор келсе, тракторго стикерлерди коюп, самсара камераларды коюп, жана ошондой эле тракторго керектүү шаймандардын бардыгын коюп, эң башкысы бул жерде ошол оор жүк ташуучу унааларды оңдоп түзөтүү мекеме бар бул жакта. Бул жерде биз жаңы келген айдоочуларга ошол керектүү шаймандарды, стикерлерди коюп, ошол жолго даярдайбыз. Жана ошондой эле эң башкысы бул жерде эң опыттуу бар мындай механик байкелер ушул жакта кызмат өтөп, оор жүк ташуучу машиналарды оңдоп, түзөп, ошол айдоочуларды сервис кылабыз бул жакта. Саламатсыздарбы? Мен Semexpress компаниясынын трак айдоочусумун. Америкага келгениме 2 жыл болуп калды. 2 жылдын ичинде көп жумуштарда иштедим. Тааныш туугандардын арасында трак айдоочулар көп болгондуктан мен да трак айдап көрүүнү чечтим. Эмне үчүн трак деп таң калышыңыздар мүмкүн, бирок деген бул менин бала кезимдеги кыялым эле.
Анан ошо Америка бардык кыялдарды орундатат демекчи. Мен дагы өзүмдүн кыялымды, баягы бала кезде кыялымды орундаттым десем болот. СДЛ тракка отуруу үчүн дагы мен көптөгөн даярдыктарды көрдүм. Документим келгенден кийин бул жакта иштегенге уруксат кагаздарың болгондон кийин гана иштей аласың. Ал кагаздарымды күттүм. Ал кагаздар келгенден кийин СДЛ мектепке барып окудум. Ал жакта мен кыз киши болгондуктан мен үчүн жеңил болгон жок. Өтө эле оор болду десем болот. Себеп дегенде мен 3 жума окудум. Ал 3 жуманын ичинде мен деген трактын, трейлердин баардык тетиктерин жатка билишим керек эле англисче. Бизде экзаменди англисче берет. Көп кыргызстандык туугандар сурашат. Биз Кыргызстандын правасы менен барып Америкага барып трак айдоочусу болуп иштесек болобу деп. Болбойт. Себеп дегенде Америка башка бир мамлекеттердин документтерин тааныбайт. Ошол себептен биз деген бул жактагы СДЛ мектептен СДЛ праваны алып окушубуз керек. Ошол СДЛ праваны алгандан кийин, андан кийин тажрыйба болгондон кийин компанияларды издештирип ишке орношсоң болот. Америкада сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жакта биздин кыргыз бир туугандардын аябай трак компаниясы көп. Эмне үчүн Sam Express? Мен ошончо кыргыз туугандардын компаниясынын ичинен именно Sam Express'ти тандап алдым. Себеп дегенде Sam Express'тин өзгөчөлүктөрү аябай эле көп десем болот. Бизде бул жакта 10го жакын чукул кыз иштейбиз. 400-450дей эркек агаларыбыз, байкелерибиз иштейт десем болот. Биз азыр жумуш учурундабыз. Биздин диспетчерлер мага Чикаго шаарынан груз алып берди, жүк. Азыр мен ошол бул трейлерди, пустой трейлерди бир точкадан экинчи точкага жеткизебиз. Мен дайыма жолго чыгаардын астында бисмиллахтан баштайм. Түн болобу, күн болобу бизге жүк чыкса, дайыма стартта дайын турушубуз керек. Анан кээ бир түнкүсү таң атып келатканда аябай уйкум келип, ушунчалык чарчайсың. Анан ошол мезгилдерде мен ата-энеме дайыма күнбү түнбү чалсам, менин телефон звоногума жооп беришет ата-энем. Атам менин колдоочум, кызым, шашпай айда, акырын айда деп ата-энеме рахмат. Атам өзгөчө атам менин колдоочум. Кызым жолдо уктап калбаса экен деп мени дайыма коштоп, кызым деп 5 саат болобу, 4 саат болобу, 10 саат болобу дайыма менин жанымда коштоп турат. Мындайча айтканда атам телефон менен, онлайн видео менен менен трак айдашат. Азыр түнкү саат 12-ге жакындап калды. Биз Sam Express компаниясынын экинчи кеңсесине келип турабыз. Бул жерде кызматкерлер кандай иш алып барат? Биргеликте таанышалы. Саламатсыздарбы? Сиздердин экинчи кеңсеңизге келдик. Кош келипсиздер. Телекөрүүчүлөр менен тааныштыралы дедик. Бул жерде эмне кызмат кыласыздар? Кандай иш алып барасыздар? Сайпудин мырза, саламатсызбы? Кече 3-чү кеңсеңиздердин ачылышында болгонбуз. Бүгүн экинчи кеңсеңиздерге келдик. Кош келипсиздер. Биринчиден бүгүнкү ушул түнгө карабай келгениңиздерге чоң рахмат. Себеби биздин офисте бул Америкада күндүз болгон үчүн бул жакта түнүндө иштейт көпчүлүк жумушчуларыбыз. Ошол максатта сиздерди бүгүн түнгө чакырдык. Анда сиздер эмне иш алып барасыздар? Бизге жана биздин көрүүчүлөргө тааныштырып өтөсүздөр го, Болду, жүрүңүздөр. Уруксатпы? Жүрүңүз. Бул биздин кире бериш деп эле жанагы ресепшн же болбосо жумушчуларыбыз келгенде отуруп атайын бир аз күтүп турат жумушка чейин. Жумушка чейин кээде теннис ойноп турушат или жумуштан кийин теннис ойноп кетишет.
ошондой атайын биринчи бөлүм, биринчи этажыбызда. Бул мындай эс ала турган жай. Күтүү залы деп койсок болот. Биздин бул офисибиз 3 этаждан турат. Биринчи этажыбызда, биринчи кабатыбызда ушундай эс алуу залы, ошондой эле 2 чоң диспетч комнаталарыбыз дагы бар. Бул жактары, бул биринчиси, тиякта экинчиси. Ал эми артыбызда чоң коробуз бар. Кухня бары жакта жайгашкан, офисибиздин жакта элдер чыгып эс алып, Кызматкерлер эс алып турат, дем алганда. Жакта кухня бары ошол жакта. Андан кийин бул жакта диспетчерлерибиз кадимкидей эле Америка менен иштеп атышат. Жумуш. Азыр Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 12, бирок Американын убактысы менен иштешип атат, Түнкү саат 12:30 даже. 12:30. Бүт баары бул жакта Американын убактысы боюнча иштешет. Америкадагы күндүзгү азыр 12. Ар бир департамент бөлүнгөн, өзүнчө бөлүнүп жайгашкан. Эмне себептен бөлүнүп турат? Бул жакта мисалы опендек деп коет, строй материалдар ташыган департамент. Флетбеттер ташыгандар. Ал эми бул жакта болсо биздин холодильниктер ташыган диспетчерибиз бар. I see. So is your MC 1512631? Okay. Yep. Бул жакта отуруп, бул жумушчуларыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз бул жакта отурат. Ал эми ушул эле офисибиздин пол энеси 2-3 этаж бар. Ал жакта дагы кандай бөлүмдөр? Ал жакта power only деп коет бизде. Жалпысынан азыр 100, балким 100дөн ашык жумушчу ушул 3 этаж офисибизде иштейт. Булардын баары 3 смена менен иштейт. Бул жер ошо power only деп коет, 2 этаж. Азыр бүт баары иштеп, эмне кылып атышат. Түнкү азыр түн, Бишкектин тургундарын баары уктап атат, бирок сиздер иштеп атасыздар. Жашоо ошол башталды. 3-чү кабатыбыз деле ушундай эле, ал жактардан дагы диспетчерибизге диспетчер иштейт. Америкадагы биздин фура айдаган айдоочуларыбыз, айрыкча көпчүлүгү кыргызстандык мекендештерибиз. 90%. Балким ошон үчүн Кыргызстандан туруп, аларга мындай сервис берген дагы да бир аз ыңгайлуу. Бул 3-чү кабатыбыз. 3-чү кабатта ушул азыркы учурда иштеп атышат жумушчулар. Бул жерде ошондой кайсы иш боюнча иш алып барышат? Power only деп коет, Amazon департамент. Ошолор азыр диспетчерлер. Мен аты жөнүм Латиф. Бул Sam Express компаниясында диспетчер болуп иштейм 4 жылдан бери. Эртең менен келгенде эле, мисалы үчүн Американын убактысы боюнча таңда келебиз. Бизде саат 6-да жумушубуз башталат. Биринчи эле келгенде биз ошол өзүбүз айдоочулар деп коебуз, айдоочуларга жүк табып беребиз. Ошо айдоочуларды кайсыл айдоочубуз кайсыл жерде турат, ошон менен карап туруп жүктү баштап, жумушту баштайбыз дагы. Анан даяр турган, жүк күтүп аткан айдоочуларыбызга биринчи чалып, план кылып алабыз. Кайсыл жерден кайсыл жака бүгүн жүктөрдү алсак болот, канча сомдон алсак болот, ал жака баргандан кийин кайсыл жактарга кетсек болот, план кылып алып туруп, анан жумушту баштайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй бизде диспетчерлерде компьютеринде 3 экран болот. Бул дагы диспетчер үчүн өтө ыңгайлуу. Бирине картаны ачса, бирине ошол жүктөрдүн бортун ачып алат, бирине биз телеграмдан сүйлөшөбүз, телеграмды ачып алсак болот. Бул болсо телефон ошол Американын номерине байланышкан. Ошо түз чалып, брокер менен же водительдин өзүнө дагы түз чалып сүйлөшүп, жүктөрдү алабыз. Ар бир диспетчерде жок дегенде максимум 10 драйвер болот. 10 драйвердин жок дегенде бир 3-өсү же 4-өсү дары болот. Жүктү күндө байкап турушат. Ар бирине, мисалы үчүн, канчалык кымбат жүк алса, ал диспетчердин өзүнө жакшы. Ошодон процент алат диспетчерлер. Ошого жараша бир айда канча тапкан акчасы көп чыгат. Бул диспетчерге өтө мотивация берет. Канчалык көп кымбат жүк алганы. Кыргызстанда туруп эле биз ошол Американын жумушун аткарып, Американын маянасын табып жатабыз азыркы учурда.